Арбаңыздар ардактуу каналымдын угармандары. Ободо Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Кеңеш Жусуповдун Күлгүн курак повести. Дайыма эртең менен Айдар сыртка чыгып, боз үйдүн түбүндөгү жарылбаган куу дөңгөчкө отуруп, айылды карамай адатты тапты. Бу кезде тер суу айылы эчак эле жанданган болот. Ошондо ал шаардагы кылыгын таштай албагандыгын, элден кеч тургандыгын билет. Күндөгүдөй өйүздөн суурлардын аңкыштаганы болот. Боз үйдүн көлөкөсүндөгү иттер мурдун көтөрүп калышат. Уйлар куроодон эчак чыгып кеткен. Музоолор агытылган. Ар үйдүн түндүгүнөн түтүн чыгат. Мындай көрүнүштөр күн сайын көнүмүш. Жээн бала чай ич, деди Бүбү чач, Жумадилдин аялы. Төрдө Жумадил таек отуруптур. Жээнин жанына чакырды. Төрдө сонун натюрморт турду. Дасторкондо нан, эт, каймак, май, момпу сый, атургай, курут, алма бар эле. Түндүктөн күн түштү. Келе кой чай ич, деди. Таежеңе чыныга чай коюп, дасторкон четине жылдырды. Жумадил бүркүт кабак сүйлөгөндө ээрдин жалап, көк көзү менен кишини сүрдөтө тиктейт. Деле сайын эдиреп сөзү бүтпөйт. Анын жаалы кармаса, какшыкчыл, чымчыгандай сөз таап, бир келесе кишини өлтүрүп тирилтип да коймою бар. Тамактан өксү болбойсуң, арыктай көрбө? Толгонай барганда айтат, чымчыктай баланы тойгузбадың, арыктатып жибердиңер деп урушат. Жаш киши тамакты күпүлдөтүп эле жеп албайбы деп, адатынча жай сүйлөй берди Жумадил. Жаш киши кайра тамакты аз ичпейби, деди Айдар шаардагы өзүнүн тааныштарын эстеп, семирип кетсе уят да деп. Муну кара, деди сөздү дароо өзүнө алган Жумадил. Эл семире албай жүрсө деп. Шаардык балдардын семиз кишини көрүшсө, оорукчан киши же ач көз киши экен деп айтканын эстеди Айдар. Муну таекесинен тартынып айта албады. Турмуш жакшы болсо, дени соо болсо, тирүү жан семирет да. Мүмкүн, деди Айдар боорсук жеп атып. Дасторкон жыйналгандан кийин Жумадил жүккө жөлөнүп, бутун чирене сунуп, Айдардын кулагын жооткотуп келип, баштаган сөзүн улап кирди. Айдарбай угуп тур, деди. Жумадил насыбай атып. Могу тер сууну элибиз эзелтеден жерлеген. Ата бабабыздын көпчүлүгү ушул жерге коюлган. Тер суулуктардын жаман жакшысы деле, колунда бары жогу деле. Ата-энеси урук тууганына күмбөз салышты. Ошолордун ичинде сенин жит атаңдын эч бир эстелиги, күмбөзү жок. Угуп атасыңбы? Угуп атам. Айдар керегенин астынан узун көк чөп түзүп алды. Бери кара, сагынбай жездем, чоң атаңа эстелик тургузам деп айтканын өз кулагым менен далай жолу уккам. Аңгыча ооруга чалдыгып жандал бастап жүрүп, ойлогонуна жетпей калбадыбы байкуш? Элдин сөзүнөн уялат экенсиң. Эжем болсо аял башы менен эч кимден жардам сурап этпей, колдон келген ошол экен. Атаңа шаарда таштан эстелик койду. Эми эр азамат болдуң, чоң атаңа сен күмбөз салышың керек. Айдар таекесинин сөзүнө моюй түштү. Эл журт сен эстелик курам десең деле ыраазы болуп калмак. Үсөктүн тукуму өлбөптүр дешмек. Ушу күмбөздү кечиктирбей, эртең эле баштасаң не болот? Биякта мен турам. Атаңды, чоң атаңды билген калың эл бар. Аларда кол кабыш жасашат, деди Жумадил. Апама кат жазып кеңешпейлиби, деди Айдар. Апаң эмне кылмак эле? Күмбөз салуу, коюуну эркек билет, сенин милдетиң деп Жумадил колун кеседи. Күмбөздү куруп бүтүп, анан апаңа айтканың жакшы. Эжем сенин эмгегиңди көрүп төбөсү көккө жетип сүйүнсүн. Айдар таекесинин акылын туура тапты. Ал азыр эстелик күмбөздү кандай курууну ойлоп жиберди. Ал бир күмбөздү көргөн, кайдан экени эсине келбеди. Саймаланып таштан курулган, төрт жагынан буруш чыгып, не бир кооз салынган. Ал курул элек чоң атасынын күмбөзүн көрүп турду. Биз студенттер түптө жер титирегенде жардамга барып там курганбыз. Айдар өмүрүндө биринчи там курганын эстеди. Цементти аралаштырганды кыш койгонду үйрөнгөм. Жумадил алаканын жайды. Көз коркок, могул кол баатыр деген эл. Жумадил мандаш токуна отурду. Адегенде иштеш керек, анан бел бууп чыгынса эле бүтөт.
эч нерсебиз жок болсо деле кантип баштайбыз? Моминтип, деди Жумадил. Бул жагы иттен оңой. Маданий очоктун корукчусу касымда цемент бар. Былтыр ошол жерге кой кыркуу пункту салынган, көп цемент кыш арткан. Урунбай эле бош турат. Мен ошону алам, акчасын колхозго төлөп коем. Эмне үчүн таштан салууга болбойт? Былтыр шаарга таштан училищанын алдына кафе салганбыз. Койсоңчу болбогон жорукту. Тайеке таштан салса кооз да болот, бекем да болот. Моул суунун аягында капчыгайдын оозунан ураган таштарды көрдүм, деди Айдар. Жалпак жеңил таштар экен, ошол жарайт. Таштан күмбөз салынабы? Салынат. Армяндар таштан чиркүү күмбөз там салышат. Окугам, сүрөтүндө көрдүм. Терс суудагы таштардагы эң жеңил экен, салса болот. Мейлиң күмбөз салчу сенсиң. Кыйналсаң өзүң кыйналасың. Көңүлдөнүп алыпсың. Мунуңа макул болоюн, деди Жумадил. Мурда таш менен эч нерсе салбасак, билбесек, айтабыз да, деги элге уят болбойлу? Уят болбойбуз. Айдар көптү билгенсип койду. Ай, кое тур, деди Жумадил Айдарга сунулган айранды ичирбей. Жүр, адегенде кымыз ич. Айранга тоюп алсаң, кымызды кай жериң ичесиң? Жүр, Дөөлөт бактыныкынан барып кымыз ич. Ичпейм, деди Айдар. Эмнеге? Анда алып келип берейинби, деди Бүбү чач тайэжеңе. Кой уят эмеспи? Басып барып эле ичет. Карыш жерден кымыз ташты ичкидей. Бул эмне, төшөктө жатабы? Таз карды соон эме? Өзү эле барат, деп Жумадил аялына бурк этти. Эл менен аралашсын, Дөөлөт багата биздин тууганбы, деди Айдар. Анчейин деле кыйыр тууганбыз. Бир айылдыкпыз да, деди Жумадил. Анан күндө эле бекер кымызды иче беребизби, деди Айдар. Жумадил да, анын аялы да жээндин сөзүнө күлүп калышты. Опей, анан бир айылда жашап атып сатуулашмак белек? Алардыкында болсо биз барып ичебиз, биздикинен алар ичет. Анын үстүнө атам замандан кымыз дегенди сатуулашпайт. Үйдө болгонун айылдашы, сырттан кирген жолоочу ичип кете берет. Үй ээси аябайт. Жеринен ата салт ошо. Бирөө эмгек кылып жасаса, аны биз бекер эле күнүгө иче берсе коет да. Кой балам, шаардык жоосунуңду ушул өзүңдүн шаарыңа барганда жаса. Бул жерде тер суунун шарты, тартиби башка, деди Жумадил ордунан туруп. Жүрү, мен сени ээрчитип барбасам, барчы түрүң жок окшойт. Жумадил Айдарды бас деп алдына салып айдап алды. Дөөлөт бактыкы обочодогу боз үй, бээ байлаган ошолор. Айылдагылар күн тоо башына тийгенде Абышка кемпирдин үйүнө киришип, кымызын, чайын ичип, эрте бешимде гана чыгышат. Күнүгө ушундай жоосун. Дөөлөт бактыныкынан киши өксүбөйт. Абышка кемпир кенебейт. Кайра киши көп келсе, үйүнө батпай, дасторконундагы насипти жеп, шыпкап ичип кетсе, ошого жетін албай калышат. Айдар буга таң калат. Дөөлөт бак менен кемпирин аяп, үйүн тебелеп, кымызын, тамагын бекер ичип жеп кеткендерди ичинен жактырбайт. Бүгүн дагы Дөөлөт бак Абышка боз үйдүн жанында каадасынча устанын дүкөнүн дүр дүнүйөсүн жайып, баягы жыгачын кармап отурат. Сары чийкел, чокчо сакал Абышка. Жалгыз баласы согушта упат болуптур. Анын сүрөтүн Айдар чоңойтуп тартып берген. Дөөлөт бак көгүн, шибегесин, балкасын, уук матагыч, кереге матагыч, түндүк, чамгарак ийгичин, тисин бирден кармалап, кол жетээр жерге жылдырып даярдаган соң, алдына көлдөлөң салып, ордун жумшактап, анан кашая отурат. Ал өмүрүндө шашпаган, эрикпеген жан. Ак жайдын узун күнүндө да таң эртеден кара күүгүнгө чейин кемпири какшанмайын бир жерде кыбырап, муюбай отура берет. Так кесире отуруш боюнча дүйнөлүк байге коюлса, терс уулук Абышканын алдына пенде чыкпас. Дөөлөт бакты бир карасаң асмандагы ак булутка да, тоо башында чалынган жөө туманга да, өрөөнгө баш баккан нөшөргө да кушу жок кыяпатта дээр элең. Ал үчүн дүйнөдөгү жыгачтан башка асыл заада буюм, усталыктан ашкан кымбат кесип жок сыңары. Кереге ууктун ийне көзүндөй бир жерин көзөсө дагы
же жошо менен тырмак ордундай жерин боесо да анысын уламдан улам күнгө салып бир карайт, жакындатып дагы бир карайт, алыстан да туурадан да карай берет, алымсынбай карай берет. Дүйнөнү кааласа Дөөлөтбак өзү жасаган боз үйгө чылт толтуруп жибергиси бар. Канткен менен Кандем уста эми баягы эмес, карыды. Азыр жайды жайлата бир үйдүн жыгачын араң дегенде жасайт. Ал эле ошол. Ошентсе дагы терсуулуктар боз үй жасаганга нөөмөт күтүшөт. 2-3 жыл мурун устанын акысын алдын ала төлөшөт. Кээси кой айына болбой Дөөлөтбактын мамысына малын байлап кетет. Эртеси абышка малын ээсине айдап барып, аны кайтарып берет. Тоолуктардын Дөөлөтбакты талашканынын кеби бар. Асемдеп жасаган жыгач ташы бир адамды карытат. Анын зыйнатын көрөт. Устанын кармаганы оңой менен кажырабайт, сынбайт, сынынан кетпейт. Ырас, мындай абышкалар терсууда азайып калыптыр. Ушу өзү менен алек болуп, кереге көктөп, же жылмалаган жыгачка быдыр түр түшүрүп, жалгыз отурган Дөөлөтбактын ишине кол кабыш эткенге Айдар куштар. Айдар сүрөтчүлүктү дагы Дөөлөтбактай аяп, ардактап, сүйсөме деп тилек кылат. Ушул уста абышкага даттанганы жээнин айдап Жумадил келатты. Бу шаардык жээндин айтканын уксаңыз, эбир күлкү келет, деди Жумадил Дөөлөтбак абышкага жетер жетпей. Эмне дарт болуп кетти деп жай сүйлөдү Дөөлөтбак. Ал көгүн сындырып, көз айнегинин үстүнөн тик чие өңүлдү. Менин жээним күнү келе Дөөлөтбак атанын чайын, кымызын бекер эле иче беребизби дейт. Качан акысын төлөйсүңөр деп атпайбы? Силердикине бат-бат келип кымыз ичпегендиги ошондон улам окшойт. Бу жаман жээндин, деди Жумадил устанын жанына отуруп. Ошон үчүн ээрчитип келдим. Келе турган эмес. Муну бир теске салып коюңузчу, дөкө. Мурдуңду ырайын деп алды Дөөлөтбак. Булардын шаарда сатыксыз бекер оокаты жок да, ошон үчүн айтат го. Коя дегенде үйдөн кымыз ичели, анан сүйлөшөлү. Же үйгө кирбесе эшик алып чыгып бергиле. Айдарга чоң кесеге кымыз келди. Гүл басылган чынынын үстүндө кымыз мелт калт, кымыз үстүнө күн чагылышып, Айдар көзүн жүлжүйттү. Тынбай тартып жибер, деди Дөөлөтбак. Жигит дегенин чекесине аяк шактей түшпөйбү? Батпай атат, деди Айдар. Мен сенин каалашыңча кымызды бекер берем, деди тамашага чалган Дөөлөтбак. Анткени сенин чоң атаңдын кезегинде бир жыл кымыз карыз ичкем. Ошол бересемди кимге береримди билбей жүрдүм эле. Ырас небереси сен келип калдың, эми сага берейин. Ушул ичкениң чоң атаңдын кымызы. Эми кымызды бир жыл ичесиң, каалашыңча макулбу? Ушинтип сүйлөштүкпү? Айдар чыныны жерге коюп башын ийкеди. Ушул кезде айылдын жогору жагынан апийимдин машинасы көрүндү. Машинанын бооруна жүк, калай челек, кой байлап алыптыр. Машина шуулдап төз эле Дөөлөтбактын үйүн көздөй келатты. Ойбу чычым, желедеги кулундарды үркүтөт экен деп Дөөлөтбактын Батыйна деген кемпири колун жаңсады. Тиякайда апийим шуулдаган бойдон Дөөлөтбактын үйүн бир айланып чыгып токтоду. О Батыйна апа, бол, кымызыңды куя сал деп кыйкырды машинадан түшөлөк жаткан апийим. Каным катып баратат, сообум тиер. Ой какмар, сенин сообуң мени бейишке чыгарат беле, деди Батыйна апа. Мынча эмне шаштың? Бол бат. О апа, деп шаштырды апийим. Жаан келе электе белден ашып кетейин. Жаанга калсам машинем чыга албайт. Эй бала, насыбай ала келдиңби деп апийимге үн салды Дөөлөтбак. Дөөлөтбак ата, сизге алып келбеген насыбайды кимге алып келем, деди апийим. Ал машинадан ала чыккан бөтөлкөнү Дөөлөтбактын жанына койду. Сиз менин устам болсоңуз, кантип ала келбейин, мынакей. Дөөлөтбак бөтөлкөнү өйдө көтөрүп, ичиндеги насыбайынын түрүн байкады. Анан оозун шашпай ачып, насыбайдан алаканына салды. Абышка насыбайдын өңүн көрүп жатып, искеген соң күчүн билмек болду. Насыбай атты. Апийим жерден бир уукты алып, мылтыкча мээлеп түз экендигин көрө баштады.
Үйдүн чыгачын тезирээк бүткөрүп бере көр, Атекабай. Үй бүтөөр замат той өткөрөм. Дөөлөтбак апийимди бир сынай карап алып, Насыбайды чакчасына салыштыра баштады. А колуктуну таап койдуңбу? Деп сурады ал. Колукту жерге кирсин табылат. Мен үчүн тер суунун ар бир үйүндө кур дегенде бирден колукту бардыр. Ушул айылда деле кулундай ойногон кыздар азбы? Апийим астыртан үйдөн чыккан калыкка карады. А сен ошентсе дагы бирөө менен сүйлөшүп, макулдугун алып кой деп насаат айтты Дөөлөтбак. О жарыктык, өзүңүз мени салт боюнча үйлөн деп үгүттөп жүрбөйсүзбү? Ооба, деди чал Насыбай ата. Салтты бузбаш керек, кызды ала кач. Артыңан куугун түшсүн. Айыл уудуу болсун, антпесе болобу? Ой, кыз ала качканга дагы жүрөк керек. Азыркы балдарды карачы, бүт коен жүрөк деп калык сөзгө аралашты. Башканы айтпай эле өз уулумду айтайын, окууну бүтүп шаарда иштеп жатат. Аял албайсыңбы десем эле кылчактайт. Деги сүйлөшкөн кызың барбы дедим бир күнү. Бар дейт. Анда үйлөнөбүз дебейсиңби десем. Дагы кое тур, дагы күтө тур деп токтотуп турат эмиш. Ой, акылы бар кыз, азыр ал, кетем ала кой демек беле? Биз деле ботом жаш болгонбуз, учурунда сүйлөшкөнбүз, аялдарыбыз деле ошентип кылчактаган, ага болбой эле ала качып алдык. Мына минтип эле жашап атабыз. Баарысы эркектен да жигитчилик деген болуш керек. Азыркыларың кыз алдында мага тийсең деп чала уюган айрандай ирип, зайпанадай болуп турса, кыз эмне ошого бармакпы? Алар шар жигитти күтөт, кыз деген илип кеткендики болот да калат. Мен да ошентем, калык акенин үгүтү менен жолун жолдосомбу, карап эле тургула. Бирөөнү ала качам, деди апийим. Көп оолукпа деп Дөөлөтбак аны тыйды. Алып качат деселе илгеркиче сен көрүнгөн кызды ала качканы жүрөт окшойсуң. Кыздын көңүлү да салтта болсун. Ала качсаң, сен өзүңдүн сүйлөшүп жүргөн, сүйдүм, күйдүм деп жүргөн кызыңды ала качышың керек. Андай кызым болгондо мен ЗАГСтан өткөрүп эле тер сууга той поңдотуп жетелеп келбейминби? Башка жака барба, биздин айылдан калыктын деле кызы бойго жетип турбайбы деп Жумадил апийимге көзүн кысты. Ойгой айланайын, оозуңдан айлансын. Кызымдын сүйлөшкөн жери бар. Андай кыздар жаншында толуп жатпайбы деп калык шашып кетти. Оозуң бирде айткан менен ишиң башкабы? Кыздын башын байлоо менен билесиңби? Жолдош ферма эскинин калдыгы. Биз айтчу жерге айтып коебуз. Азыркы закон боюнча кыз деген өз эрки менен каалаганына барыш керек, деди Жумадил. Аттең кызым болгондо ушул апийимге берет элем. Жок болгонун айтпайсыңбы? Туура, азыркы кыздар өз башын өзү билет деп сөзгө кошулду. Үйдөн чыккан бурул. Биздин учур өтпөдүбү? Атасы деген бар. Мен баланы сөзүмдү кат деп багып чоңойттум. Биздин кыз деген атасынын тилинен чыкпайт. Мен буга ишенем, деди калык. Койчу, биздин кызыбыз өзү билет, деди бурул. Мен эле билем деп көгөрдү калык. Апийим эми сенин башыңды айлантпайлы, деди. Чогулгандардын бүтүм сөзүн Дөөлөтбак ата чыгарып. Бакыт өз колуңда. Деги өкүнбөгөндөй бол. Сен эмне кылат экен башкарма, деди Жумадил. Менсиз колхоздун иши жылбай калбадыбы, деди апийим деле мурчуйуп дымагын көрсөтүп. Жумадил байке, кадыр көңүл жарашса, сени фермалыкка көтөрүп коем. Кандай колуңан келеби? Дүнүйө күн. Сенин колуңан келген бийлик болгондо мен минтип топозго илешип жүрбөйт элем го, деди Жумадил жылмайган сыпатта. Чоң энең ооруп калыптыр, деди Батыйын апа. Жогорку айылга бирөөлөр келип апийимге айтып койсун дептир. Сен машинаң менен биякта жүргөндө кемпир өлүп калбасын. Сыйып алгырдыкы, алга командасы уттуруп койгон экен. Болбостур деп чындап шыпшынды апийим. Алга футболдон ойрон болгондо чоң энем ооруп калат. Койчу болбогон жорогуңду деп Батыйын апа быш эте күлдү. Ушу чоң энемдин көзү тирүүсүндө эгерде алга уткудай болгонуна көзү жетсе, Фрунзеге алып барып бир футбол көрсөтүп кайта турганмын. Ошол жерде алга уттуруп койсо, чоң энемдин сөөгүн айылга жүктөп келемби деп чоочуйм. Анда спорт дүйнөсү чоң жоготууга учурайт. Бир улуу футбол көрманынан ажырап калат да. Ой арам чечек, деди Батыйын апа. Таппаганың жок.
Мейли, жигиттин ным жан жер карамасынан көрө шары шоого жакшы эмеспи деди. Дилдешинин кылык жорогун жактырган Жумадил. Азыр эмне, ойносо оюнга, күлсө күлкүгө тойбой турган күлгүн курагы. Селянби? Деп колун асманга көтөрдү апийим. Огокуй, бу эмне дегениң деди Батыйын апа чоочуп. Какшаткан турмуш ушундай деп французча айтып жатам деди. Апийим ырсайып. Ой, антип тетиги Элеманың менен эле сүйлөш деди Жумадил колун жаңсап. Апийим могул шаардык баладай уялчаак, адептүү болуп, ушуну тартпайсыңбы деди Батыйын апа. Ой апа, мен шаарда жашасам барбы, тудук болмокмун деди апийим. Мени какшатып, көп сүйлөткөн силер болуп атпайсыңарбы? Кандай айтсаң дагы жооп таап кетет деди Батыйын апа. Кой, футболдун көрманы кара кемпирге барайын деп апийим машинага басты. Телевизорун оңдоп бербесем, ар кайсы шылтоон айтып чакыра берет. Машинасына баскан апийимди терс уулуктар күлгөн бойдон ыраазы боло кобурашып, ага өмүр амандык тилеп узатып турушту. Шайтан ойногон апийим Элемандын эшегин машинасы менен сыраңдатып кууп барып, уйчунун так үйүнүн тушуна токтоду. Жөн жүрбөгөн оңбогур терезеден башын чыгарып, Элеман менен кежеңдешип, чет тилинде булдурап сүйлөшкөн киши болду дагы машинасын чыңырткан бойдон айдап кетти. Жолду каралаган турпоктор ордуларынан тура качып, иттер ажылда үрүп, айыл ичи ызы чуу түштү. Ар кайсы үйдөн кишилер невалеси болуп кетти деп шаша чыга калышты. Алар айылды чаңга, чууга түшүргөн сүт ташыгышты. Анын эки жагына байланган тирүү койду самсаалактарын көргөндө дуулдап күлүшүп, баягы чычым, апийим тура дешип, колдорун шилтеп тим болушту. Бирөө чакыргансып апийим шарт бурулду. Чын эле боз үйдүн түбүндө ийигине жип чыйраткан ак жоолукчан калыктын аялы Бурул аны үзүлө карап туруптур. Айдар жаңыдан келгенде аны элден башкача жылуу өпкөн. Эмнегедир аны көргөндө Бурулдун ою тартыла түшүп, көзүн алайтып, анан бир таттуу кыялга батаарын келгенден бери алыстан байкады Айдар. Анын башы маң, Бурул эмнеге минтерин түгеле биле албайт. Азырда Айдар Бурул жакты дит бага карагандан жазганып, көзүн ала качты. Антсе деле аял сыртынан ага сес сала карап турганын боолгулоп уялып кетти. Ушу кезде Жумадил Таекенин үнү чыкты. Дөөлөтбак аке, могул баланын чоң атасы, Үсөктүн мүрзөсү кайсы экенин билесиңби деди ал. Аны эмнеге сурадың деп күмбөз жакты карады Дөөлөтбак. Айдарга көрсөтүп берсеңиз деди Жумадил жөтөлүп. Жээним чоң атасына күмбөз салам дейт. Адам болот деген ушу, аман бол айланайын. Дөөлөтбак көз айнегин колуна алып, Айдарды алкап кирди. Үсөк байкуштун тукуму жерде калбайт дечелем. Чоң атаң колунан келген өз оокатына тың, мырза киши эле жарыктык. Өз атаң да эл журтка көрүнүп акылдуу, билимдүү чыкпадыбы? Рас айылга чанда келчү. Аз эле жүз көрүштүк окшойт чоңойгону. Сыртынан угуп жүрчүбүз, сөөгү шаарга коюлуп калды. Эми апаң өкөң ошо жактасыңар да. Атаңдын мүрзөсүнө барып турасыңбы? Ооба деди Айдар. Апам мрамордон эстелик койдурган. Унутпа, эси жок бала атасынын көз өткөндө анын осуяты менен өзүн бат унутуп коет. Дайыма апам экөөбүз гүл коюп турабыз. Арбагы ыраазы болсун байкуштун. Жаш кетпедиби деди абышка. Атаңа ушул айылдан бир ууч топурак ала барып кой. Киндик каны тамган айылдын топурагы ыйык болот балам, уктуңбу? Уктум. Сени да ушул жерге алып келген ата журтуңдун топурагы деди Дөөлөтбак. Бир аздан соң Жумадилге бурулду. Атты токуюн. Үсөк байкуштун кайсы жерде экени эсимде, алжып эле калбасам табаармын. Өз колум менен койбодум беле, көрсөтүп берем. Дөөлөтбак атанын сөзү Айдарды ойго салды. Пекене муруту сербейген, бекчейген абышкага Айдар суктана карайт. Өмүр бою темир менен жыгачка асылган, окуп чокубаган абышка мынчалык акылды кайдан тапканына Айдар айраң таң. Ал айылга келгенден бери далай абышкаларды жолуктурду. Ар биринин кызыктай тагдыры, кыял жоругу, кесиби, акыл насааты бар. Сөздө, салтта, тарыхта
ушуларда катылуу экен. Өткөн күндөн кийинкилер акыл насаат, салт сый, тарых, тагдыр баянын алат турбайбы. Алаңкыча жогортодон айылга 2 чоочун киши келатты. Алар топтошкон эркектерди карай түз бастырышты. Булар сүрөтчү Маймуловду издеп жүрүшүптүр. Кана үйгө кирип кымыз ичкиле деди Дөөлөтбак бейтааныш кишилерге. Шашып жүрдүк эле деди улгайганы. Анда аттын үстүнөн эле кымыз суңгула деди Дөөлөтбак. Бейтааныш адамдар бир чоң чыныдан кымызды тартып ийишти. Маймуловду эмне кылат элеңер деди Жумадил. Чоң атабызга күмбөз салганбыз, ошонун сүрөтүн тарттырат элек. Аны көрүстөндөн издегиле, Жумадил тоо этегин көрсөттү. Жолоочулар күмбөздөрдү көздөй бастырышты. Айдар буга ананды. Деле тер сууда Маймуловдон барктуу киши жок белем. Жердин 7 түбүнөн издеп келишет экен. Айыл менен күмбөздүн ортосу көзгө жап-жакын көрүнгөн менен кыйла жер. Айдарлар күмбөзгө келгенде Маймуловду издеген чоочундар кетип калышыптыр. 3-4 кишинин караанын көргөн Маймулов Дөөлөтбактарды тосуп алды. Дөөлөтбак карылык парзын жасап, арбактарга Куран окуп, анан үсөктүн мүрзөсүн тапканы басты. Көрүстөндөн чет жагындагы мүрзөлөр окшош эле. Бул сарыныкы, бул карып, бул деп келип Дөөлөтбак жер менен теңелейин деген мүрзөнүн жанына токтоду. Үсөктүкү береги. Кайсы деди Айдар колун сунуп. Мүрзөнү колу менен көрсөтпөйт деди Жумадил, аста аны тыйып. Ай эмне болот? Жаман болот деди Жумадил. Моореки бутумдун башындагы деп башын эңкейткен Дөөлөтбак. Адашпадыңызбы деди Маймулов, жогорку орто саз айылындагы мүрзө талашкандардын жаңжалын уктуңуз беле деп. Жок деди Дөөлөтбак. Мен өз көзүм менен көргөм деди Маймулов. Өткөн жылы жогорку моңолдордон 2 киши аябай мушташты. Көрсө бирөө өз чоң атасынын мүрзөсүнө эстелик тургузам деп, башканын чоң энесинин мүрзөсүнө күмбөз салып коюптур. Эски мүрзөлөр окшош эмеспи? Карыганда ит болбойун деди Дөөлөтбак көз айнегин кийип. Дагы жакшылап эстейинчи. Дөөлөтбак өзүнчө ойлонуп, улам бир мүрзөлөрдү карап, көпкө күбүрөндү. Силер да күмбөз салмай болдуңарбы деди Маймулов. Ооба деди Жумадил. Өнүккөн эл күмбөздү музей сыяктуу салып бапестейт экен. Мен муну Прибалтикадан, Кавказдан, Чехословакиядан көргөм. Могу артта калган биз эле. Ай, дагы айтам, күмбөз салгыла, музей салгыла. Маймулов башын чайкады. Ал арада Айдар сүрөтүн өзүң тартасыңбы деп сурап калды. Күмбөз таштан салынат, сүрөт тартылбайт. Ойо, силер кутургансыңар го? Салтты бузгансыңарбы? Сүрөтү жок күмбөз болобу? Илгертен эл сүрөтү жок эле күмбөз салып келишкен. Кийин эле аш көбөйсө каада көбөйбөдүбү деди Жумадил. Бу тер сууда ушу сен келгенден бери обу жоктонуп күмбөзгө сүрөт тартмай чыкты. Мурда жок эле. Бул искусство деген болот. Маймулов колун күмбөз үстүнөн жаңсады. Ай Жумадил, сени көбүс муну түшүнмөккө дагы көп бар. Алда арыңды урайын. Чындаса менин 3 класстагы балам сенден жогору тартат деди. Жаны кашайган Жумадил. Сүрөтчү менен Жумадил акыйнектешет беле, сөздү Дөөлөтбак бөлүп кетти. Туура элекен, жаңкы мүрзө үсөктүкү деп башын бурду абышка. Адашпапмын, кемпири күн чыгыш жагындагысы. Экөөнө бир күмбөз болот деди Жумадил. Могу бала бир жерден сонун күмбөз көргөм, ошондой салам деп атат. Жайына коеюн, билишинче жасасынчы. Эл ичинде турбайбызбы? Көптөп колдон келишин аябайбыз деди Дөөлөтбак. Ушинтип демилге кылган эле эр жигит болгону. Чоң атанын, чоң эненин акыбетин кайтарганың ошол. Эмне сен жалгыз күмбөздү кура аласыңбы деди Маймулов. Ооба деди Айдар, компоюп каадалуу чоң кишиче. Мен кеттим, анда жолуңар болсун деди Дөөлөтбак. Жумадил кайра тартканда Маданий очокту көздөй бурулду. Мен Касым кароочудан семент сурайын, анан Капчыгайдын ташын карайын, машина бараар бекен? Айдар Маймуловдун жанында калып, Дөөлөтбак абышканын артынан карап турду. Дөөлөтбакты дайыма тайганы шалпаңдап ээрчип алат. Тайган узай бергенде суурлардын аңкышканын угуп, төштү көздөй дыр койду.
Жана кошуна айылдан 2 киши келди. Жанды жөн коюшпайт, ушинтип турушса, кантип иштей аласың, кантип бир жакшы чыгарма жарата аласың деди кейиген Маймулов. Ушул кошуна айылга сен барсаңчы, акчаны тимеле боолап келесиң. Кереги жок. Акчанын кереги тиет, байыртадан бери баркы түшө элек деди Маймулов. Сүрөтчүгө акча өтө керек. Боёко керекпи? Чет элдик джинсы кийесиңби? Саат ал, магнитофон. Мунсуз жаш жигит жашай алабы? Сенин досторуң да бар, а сенде жок. Менин көзүм ачык көрүп турам. Жайында акча таап кет, кезек бир эле келет. Апаңдын акчасы шаар ичинде 2 кишиге жетпейт. Терс суудан акча табууга болот. Бери кара, 4 жыл ичинде үй салдым, машина алдым. Шүгүрчүлүк кем карчым жок. Ошентсе дагы жетишпейт. Акча керек. Аны эл өздөрү ме деп берип жатат. Мен алардан кудай сураган жокмун. Алдаган, коркуткан жокмун. Салты бар. Бир сүрөт 200 сом. Кымбат эмес. Жаанда боёктун өңөчсө же күмбөздүн акиси түшсө. Ага мен күнөөлүү эмесмин. Кааласаң 2-нчи сапар сүрөт тарттыр. Мындай көп болот. Айтканыңды берет. Билдиңби эми? Айдар асмандагы айланган бүркүттү ээрчиди. Ачык асманда канатын серпип койбой кайыган 2 бүркүт бир эле тоонун башында айланат. Күмбөзгө сүрөт тартам деп сен эч кимден сурабайсың. Билесиңби? Бүткүл улуу сүрөтчүлөр Рафаэль, Леонардо да Винчи, Тициан баарысы тең күмбөзгө, мечитке, соборлорго сүрөт тарткан. А улуу Микеланджелочу тартканын коюп эле күмбөз салганын эстечи. Биз ошолордон артык бекенбиз. Күмбөзгө сүрөт тарткандан уялган биз эле. Мына, ушул жаңылыкты, эрдикти мен тоо арасында биринчи баштадым. Тарых муну унутпас. Менин бул эрдигимди азыркылар баалабайсыңар. Буга көзүм жетти. Карачы, окуучум болот деп ишенип турган сен ушинткенден кийин эмнени айтууга болот? Маймулов кичине шыңгытып койгондугу билинип турду. Мен сүрөт тартпайм, дипломдук иш жазам. Чоң атама күмбөз салам. Айдар тескери басты. Ойо, сенде да кыял бар экен, иничек. Анткени менен художниктин ушундай кыялы барын жакшы көрөм, деди Маймулов. Арк терки басып. Азыр сен айнып атпайсыңбы? Баары бир сен күмбөз салып аткан соң сүрөт тарткандан айырмасы жок. Мунун айырмасы бар. Туталанган Айдардын үнү чыйылдай түштү. Чоң атама күмбөздү өз колум менен салып атам. Ал менин балалык парзым. Мен аны эскергеним. Мейлиң, менден жашырына албайсың. Маймулов Айдарга жакындады. Сен ушу бир укмуш сүрөт тартып койсом, ошону менен дүйнөнү өзгөртүп жиберем. Парсанаска чыгам деген кесирлүү баласың. Эмне үчүн мен сүйлөй албайм? Эмнеге мындайда сөз таба албайм? Сүйлөбөсөң багынып бергениң, деди чыйралган Айдар. Дүйнөгө бир жаралган соң сүрөтчү бир ыйык нерсе жаратуу керек да. Ушул көрүү кат менен асылбай искусство жаратуу керек да. Мен эмне искусство жараткан жокмунбу деп Маймулов акырая карап басып кетти. Мен да бир кезде сендей болгом. Биз да сендей болгонбуз. Турмуш өзү көрсөтөт. Айдар жолго түштү. Айыл менен көрүстөн ортосун туташтырган көк шиберди аралаган төтө жол бар. Айыл жакын эле көрүнөт, а бассаң кыйла узак. Жол бою мамыры жыттанып, чылкый, кызыл, жашыл, саргыч гүл жыш өскөн. Айдарды кыжаалат ой жеп, Маймулов менен айтышын дагулап келатты. Айдар эмнегедир сөзгө чоркок. Мунусуна кейит, убагында сөз таба албай калат. Анын качан кереги жокто табылганын айтпайсыңбы? Андайда сөз деле чууруп ирээттүү да, чукугандай да табылат. Эмне үчүн азыркы сөздөр Маймулов менен айтышканда оозуна келбеди? Айдардын шашмалыгы бар. Токтоо, жай эле айтса эмне? Сүрөтчү Кудай берген Маймуловдун иш малтайын чыгармак. Ал өзүн ушул кезде Маймуловдун атайын көргөзмөсүндө сүйлөп, аны соттоп жаткандай элестетти. Агай, ырас мен сизге көрөрман катары оюмду айтууга акым бар. Чынында сиздин тарткандарыңыз мага түк жакпады. Эмне үчүн дейсизби? Айтып берейин. Өзүңүз сүрөттөрүңүздү улуу сүрөтчүлөрдүн эмгегине салыштырдыңыз. Жашырбай айтканда эмгегиңиз эч кандай чыныгы искусствого окшобойт. Элдин көзүнө көрүнүш үчүн
актаныш үчүн улуу сүрөтчүлөргө жабышып алгансыз. Угуп коюңуз, сиз эч кандай классик эмессиз. Жан багыштын, акча табыштын айласы. Халтура жасайсыз. Элдин эсебинен жан багасыз. Баарыдан дагы Маймылов улуу сүрөтчү деп сүрөттү билбегендер айтып салышыптыр. Алар искусство деген Маймылов тарткандай болот дешет. Ошо сиз тартканга сыймыктанышат, суктанышат, алданышат. Бул улуу чыккынчылык, бул чоң жоготуу, бул улуу кайгы. Сиз элдин ишеничин, кыялын өлтүрүп жатасыз. Жок, адил искусство мындай болбойт. Алар улуу искусствону көрүшсүн. Чыныгы сүрөтчү элдин кайгы, капасын, күрөшүн, өткөн турмушун, акыл сезимин тартуу керек. Буга сиз макулсузбу? Анда гана сиздин тарткан сүрөттөр, кана, могул өлгөндөрдүн фотографияларынбы? Аларга сиз классиктердин тонун кийгизип коюпсуз. Жок, Айдар тааныш үндү угуп токтоду. Суунун боюнан апийим кол булгап бери чуркады. Ой, сен эмне дүлөй болуп калгансыңбы? Машинаны коюп эле сага чуркагам, тамагым айрылганча кыйкырдым. Эмне болуп кетти? Жөн эле, деди Айдар, оюндагысын дароо айта албай. Эртең күмбөз салмай болдуңарбы? Ооба. Айдар могул барака сүрөт тартып берчи. Апийим чөнтөгүнөн кагазды алып чыкты. Дагыбы? Баягыдай четине гүл тартасың, эки четине булбул тартып кой. Гүл да булбул да тарта албайм, анын өзү халтура. Ой, аның эмне, деди апийим. Сен эмне? Халтураны тарта албайм? Олдата, мага халтура-палтураңдын кереги эмне? Мага гүл тарта алсаң тартып бер. Ошо колуңдан келгенди аяйсыңбы? Деди апийим. А мен кыздан кат алдым, мурдагы катыма жооп жазыптыр. Мен мындай жөн сүйлөгөн менен сүйүү жөнүндө бетме-бет сүйлөшө албайм, уялам. Кат менен жазуу оңой. Айдар уруша албады. Айылга келгенде сүрөт тарткычын көтөрүп, суунун боюна апийим экөө келишти. Айдар апийимге сүрөт тарта баштады. Сөзүн эч кимден сурабайм, деди кагазды колуна алган апийим. Ушу мени сүрөткө кемтик кылып коюптур. Тартсам эле машина же трактор тартам, жок дегенде теңирим Маймыловча сүрөт тартканда үйрөтүп койбоптур да. Ушул кезде дарыя жактан Зулайка суу алып келатыптыр. Экөө тең ооздорун ачкан бойдон карап калышты. Айрыкча апийимдин оозунан сөз учуп кетти. Апийим каапырдын таппаганы жок. Таң эртеңден Маданий борбордон трактордун чөп тарткан кошумча чиркегичин машинасына сүйрөтүп жетип келиптир. Машинасын айылдын так ортосуна токтотту дагы өзү үстүнө чыкты. Ал жаш балдарды чакырып жар салып атты. Уккула, кимде ким момпосуй жейим десе, 13 жаштан жогору болсо, машинага түшкүсү келсе, могул жерге чогулсун. Купшуңдаган апийимдин жоругу кудум эле цирктеги маскарапостун жоругуна окшош эле. Айылдын аялдары баягы апийимда бир балейни баштаган го дешип, бейгапар күлүп жардана карашат. Балдарды машинага чурулдатып толтурду дагы апийим Жумадилдикине кайкая басты. Жумадил аке, аскер деген саман. Арактан көрө момпосуйду арбынгам да. Эрте жарыкта ташый салалы. Айдар чиркегиштин үстүндө ызылдаган балдар менен Капчыгайдын оозуна келди. Машина ураган шагылга чейин жетти. Айдар мелжиген жер ушу болчу. Таштары атайы жеңил, жалпак, там салганга дагы кынаптай тизгенге да жакшы экен. Жумадил адегенде таштан күмбөз салууга болуңкурабады эле. Кийин ага көзү жеткен соң жээнине ыраазы таш көтөрүп балдар менен жарышат. Таш деселе талаада калган немекен деп эти бара албай жүрбөдүкпү? Кара басып мындайды мурда эмнеге көрбөдүк экен? Ушундай үй салып алса деле болгудай. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деген ушул. Күмбөзгө таш ташуу көп эле кыйынчылыкка турбады. Бала бакыра болуп, жапа тырмак көптөп шаалап иштеп кетишти. Түшү ой күмбөз салууга киришти. Айдарга цемент коюп, таш коюу адегенде оңой көрүнгөн, бара-бара оорлошо баштады. Ал ишти баштап алгандан кийин кыйналып чарчаганына кайыл, ташты койгонду башкаларга көрсөтүп, ишине ыкчам. Жумадил момпосуйду балдарга таратып, кымыз алдырып, күмбөздүн ордун кайра-кайра өзү өлчөп, барбалактап жүрдү. Могу ташты кайда коебуз деп, апийим таш койгонго келгенде оозун ачып туруп калды. Ой, коогодай болгон неме деп,
Жумадил аны мазактайт. Ушу чыканактай жаш баладан там салганды сурайсыңбы? Топурак, семен таш кармап жүрүппүнбү? Темир болсо жалдырабай телем го. Сени сайратып эле койсо дейт Жумадил ага тийиштик кыла. Көрдүм го, сенин безенген тилиң эле. Сени деле көрүп турам. Калп эле балага оодарбай, оозуңду куу чөп менен арчыба. Эртеден бери иштеп атабыз. Момпосуй жебегенибиз эмне кылмакпыз? Тамак кургады деп Жумадил менен тең ата сүйлөп көнгөн апийим каңкуулады. Ата болуптур анда деди. Жумадил иш бүтөр маалда алаканын чаап. Сен айтпасаң деле билип турам. Айдамасың, айтпаса салтты билбеген эмессиң деди. Апийим саңкылдап, ой балдар, силерге момпосуйга кеттик. Теги көрүнгөн айылга момпоңдоп жөө бара койгула. Биз анан келебиз. Момпосуйду айылдан жейсиңер баргыла. Силердей кезде биз тоо ташты аралап, жылаң айлак чуркап жүрчүбүз деп Жумадил колундагы чаңын какты. Биздикинен чай иче бергиле. Айдар жүр кеттик. Апийим машинасын оталдырды. Мен балдар менен үйгө эле барайын деп кыңырылган Айдар. Ойо, чоң атаңдын күмбөзүн жанталашып салып атсак, сенин качканың кандай? Жүр, сен бизди меймандашың керек деди. Кой айга келбеген апийим. Терс уулуктардын салты ошондой, а биз ичкибиз келсе, жерге кирсин, могул жердин топурагын шилесек, алдынан арак чыгат. Биз бүгүн сенин арагыңды ичебиз. Кандай дейсиң, таяке? Туура деди жөн билген Жумадил. Айырмасы кайсы, мен алсам эле? Айдардын алганына тете. Жок деп көгөрдү апийим. Өзү алсын, мен ошондо гана барам. Болуптур деди шартка көнгөн Жумадил апийимдики туура деп. Ой, мен качан сага калп айтчу элем деп корсулдады апийим. Кабинага Жумадил отуруп, Айдар кабинанын капталына жармашты. Ойбаса кое тургула, деди машинасын оталдырган апийим. Бир нерсени унутуп калыптырмын. Апийим четтеги Маймулов сүрөт тартып аткан күмбөздүн ичине чуркап жетип, өтүктү көтөрүп келди. Маймуловдун өтүгүн эмне кыласың, деди Айдар. Кереги тиет, аны кийин билесиң. Ай капыр апийим, колго бир түшсөң өлдүң го, деди тигинин жоругун жакшы билген Жумадил. Айдар аны көп таңазар албай, апийимден кайрылып сурабады. Маданий борбордо Айдар мурда өйдө ылдый өтүп баратып көргөн. Мончоосуна дүкөнүнө эмнеге кирген эмес. Ал эми дүкөнчү Касымдын аялы Айганышты али көрө элек. Дүкөнүнүн артына жеткенде апийим машинаны тык токтотту дагы ботинкесин чечип Маймуловдун өтүгүн бутуна кие салды. Кое тургула, Касым жок, аялы дүкөндө экен деп апийим машинадан түшүп, кийик аңдыган кишиче бөжөңдөп үйдү көздөй жөнөдү. Айдар мунусу кайсы кылыгы дегенсип оозун ачып, машинадан аша башын койкойтуп карайт. Апийим Касымдын тамынын артындагы тегиз айдалып жылмалата тырмалган аңызды талтаңдап кечип, кайра атыраңдап бери качты. Айдоого чоң өтүктүн изи даана түштү. Бүттеми, деди. Купшуңдаган апийим өтүктү чечип, өз ботинкасын кийди да, Айдар кабинага кир, болбосо Касымдын иттери жара тартып салат, деди. Айдар кабинага кысталаша отурду. Апийим тамды айланта айдады эле. Эки чоң ажаан машке машинанын дөңгөлөгүн асылып, жандай качырып, жаналык албай үрүшүп, буларың жан киши жолотчудай түрү жок. Касым жок экен, ошон үчүн иттерин бошото бериптир, деди мыйыгынан күлгөн апийим. Жумадил да бул кылыкты жакшы билген кишиче купуя жылмайды. Апийим машинасын дүкөнүнүн алдына токтотту. Дүкөн ачык экен. Көрдүңбү тетиги жазууну, деп апийим кабинадан Айдарга короонун четиндеги жазууну көрсөттү. Жыгаштын бетине кызыл боек менен тартаңдата жазылган жазууну Айдар эжелеп окуду. Короодо кабаанак иттер бар, сак болгула. Ой, Айганыш жеңе, иттериңди карма, деди апийим кабинадан башын чыгарып. Киши көрүнбөсө деле ооз ачып дүкөнгө кыйкырды. Дүкөндөн чыккан аял чык деп тап берди эле. Иттер обочого барып чокчоюп, тилдерин салаңдатып отуруп калышты. Касым аке жок беле? Кабинадан түшкөн апийим Жумадилге жылмайып көзүн кысты. Үйдө жок, отунга кетти эле. Дүкөндүн оозундагы кызыл саймалуу көйнөкчөн аял жооп берди. Кандайсың, айке? Деп Жумадил аял менен жылуу учурашты.
Айганыш 40-тардан ашқан, көзі бақырайған, тоғылы қызыл бет аял екен. Дүкөнүнө киргенде Айдарды бир сынай карады. Дүкөн ичи жупуну болсо да таза, бытырабай, баары өз ордунда. Мында тыккан бүйрө аялдын колу тийгендиги билинип турат. Малчылардын көчмө дүкөнүн Айганыш шаардыктарча келиштирип жасаптыр. Таңга кездеме, баштыктардын оозу ачык. Андан момпо сый, кант, чай, ширеңке самын чыгат. Кийимдер бир кылка илинүү, жайнаган банкелерде жер жемиштин жашылчанын ширеси, текчеде радио сүйлөп атты. Киши жок, ушинтип эриге отурам деди Айганыш радиосун басаңдата. Планың толобу деди Жумадил. Планго толот, бир койчу бир келсе, куржундун эки көзүн шыкап кетет. Анда жакшы экен деди чылымын түтөткөн Жумадил. Ботом кайда баратасыңар деди Айганыш көзүн ого бетер бакырайтып жоолугун оңдоно. Сейилдеп чыктык, өкөөнүн оозунда апийим. Тер сууда көңүл көтөрөр бир эле жер бар. Сизге окшогон сулуу жеңе башкарган, мобул мончо, дүкөн турган маданий борбор. Биякты күнүнө бир көрбөсөм арманго. Олда молокай ай. Тийишпей тура албайсың деп Айганыш апийимге тап берди. Мобул шаардык бала чоң атасына күмбөз салам дейт. Ошонун айдактоосунда жүрөбүз. Жөн жайды түшүндүрдү Жумадил. Бул менин жээним, өзү сүрөтчү. Кыял жоргуң жарашса кийин сенин сүрөтүңдү дагы тартып коербуз. Тарттырып туруп үйүңө илип ал. Айганыш элейген Айдарды карады. Абышкаң мени бычактаар деди тактайга сүйөнгөн Жумадил. Менин абышкамдан мурда өзүңдүн аялың бычак уруп жүрбөсүн. Айганыш Жумадилге суроолуу карады. Жумадил оозуна талкан салгансып сөз таппады. Мен сендей айылдагы атактуу топозчу болсом, өзүм ташыбайт элем, бир топозумду не деп бирөөгө кармата салмакмын. Заматта күмбөз өзү туруп калмак деди Айганыш Жумадилди какшыктай. Ага могул жээним болбой койду, мына көзү. Чоң атама өз колум менен күмбөз салам дейт. Мунусун мен туура таптым. Ошентсин, деди чоюлган Айганыш. Эмнечесиңер? Баягы жан кыйбас алтын көкүл арашаңга алмаш кыз. Арак байкуштан, деди апийим. Арак жок, деди Айганыш. Айдар чын эле арак калбаптыр деп ишенген. Кой тап, деди Жумадил. Азыр таппасаң болбойт. Чарчадык ташташып жүрүп. Айганыш кыйылып туруп, каткан жеринен бир бөтөлкө аракты алып чыкты дагы тактайга койду. Кимиңерди жазайын, деди Айганыш. Же акчасын бересиңерби деп. Менде акча бар. Айдар чөнтөгүнө колун салды. Бизди Мобул мырза иштеттирип атат, деди Жумадил Айдарды көрсөтүп. Ушу төлөсүн, студенттин арагы таттуу болот. Жеңе стакан берчи, деди апийим бөтөлкөнүн оозун кармалап. Бурул үстөлгө жалгыз стакан чыгарды. Алдыга 5-6 момпо сый чачты. Апийим аракты шак ачып, стаканга куюп жиберди. Кичине ичип койбойсуңбу деп түркүккө сүйөнгөн Жумадил Айганышка алая карады. Иш убагында татыбайм, деди Айганыш. Кой айланайын, кокус чалым келсе. Мен арак чыттанып жүрсөм, ошондо өлтүрбөйбү? Анда биз ичип коелу. Жумадил стаканды колуна алды дагы Айдарга жүз бакты. Жээнимдин алып берген арагын ичпесем таарынат го. Ой, жуке, тер суулуктардын шарты менен ич. Шарапаттын алдында 2 ооз тос айтып кой, деди апийим Жумадилди колдон кармап. Эмне деп сүйлөйм эми? Кашайгырдыкы, деп Жумадил Айганышты карады. Жакшы эле сөз тапкан жаным, ушундай жеңемдин алдында сүрдөйүмдечи? Апийим кыткылыктап кетти. Эл алдында ырдабаттың беле, деди Айганыш. Деле ушул сенин оозуңа сөз кирбей дудук болуп калаар күнүң гана. Тилиңе тибиртке, деди Жумадил. Ушу сенин сөздөрүң үчүн ичип коеюн. Сенин айтыла элек сөздөрүң үчүн. Жумадил стаканды шаккана оозуна куюп таштады. Айдар таекесинин өнөрүнө алайып карады. Башкаларга арак алып бергенде жакшы экен. Айдар ичинен кымыйып өзүнө корстон эле. Кезек апийимге келсе, ал дагы Айганышка бурулду. Бу жерде Айганыш жеңем үчүн ичпесек, анан ким үчүн ичебиз? Менден башка шылтооңор жокпу силердин, деди Айганыш. Койгула чары деп. Ой жеңе, Мобулыр сен үчүн деп
апийим аста айтылуу обонго салып ырдап жиберди. 15 толгон ай окшош жеңе, ак гүл ачкан жай окшош жеңе, колумду албай мойнуңдан жеңе, өлүгүм чыксын койнуңдан жеңе. Ой, купшуңдаган арам чечек десе деди Айганыш колу менен апийимге тап берип. Ушу сен соода жагында иштесең болмок экен деп. Анда элдин убалына калам го. Бу ак көңүл деди Жумадил. Бат эле мойнуна очое түшмөк, жеп ичкенди билбейт. Ошондо терс уулуктар чогулуп, баягы кайып бердиге бергендей бирден коюбузду жетелеп отурмакпыз. Кайып берди эмне болду эле деди Айганыш. А бир койчу, элүү кой төлөмөр болгон. Эмне кылсаңар өзүңөр билгиле, эл журт деп башын шылкыйтып отуруп берди. Эмне кылабыз анан? Түтпөдүк. Жалдыраса кыя албайт экенсиң. Терс уулуктар чогулуп, колдо барын берип куткарып алдык. Эми бизге саламга келбейт. Азыр жылкычы Кудайын тааныбайт, эсирип жүрөт. Силер ынтымактуу жакшы эле экенсиңер деп үшкүрүнүп алды Айганыш. Апийим соодага жолобо, иши опурталдуу, айрыкча шаар ичинде. Мен муну билип калдым го деди. Апийим арак коюлган стаканды Айдарга сунду. Жок, мен ичпейм деди шашкалактаган Айдар. Ал аракты оозуна алган эмес. Болбогон жорукту баштаба, сен өзүң чоң атаңа күмбөз салып атасың. Тяншанга келип, арак оозума албайм дегениң эмнең деп кыстуу калды апийим. Чын айтам деди Айдар, аракка ниети чаппай. Анда вино ичсин деди Жумадил, Айганышка кайрылып вино сурап. Айганыш текченин алдына вино алып чыкты. Бөтөлкө көптүк кылат. Жумадил Айдарды аяп кетти. Ачылганы барбы деп. Айганыш бөтөлкөнүн кап ортосунан ылдыйраак келген винону берди. Ай, бекер кылат. Ак эле оң болчу деди апийим стаканга шарап коюп. Көп олжодон куру калыпсың, ич эми, кызча кылыктанбай деди. Айдар стаканга милт калып келген винону иче албай, чакап жибере жаздап, арасында токтоп, апийимдин кыстаганынан араңдан зорго ичип түгөттү. Анын деми кыстыгып көзүнөн жаш кетти. Ачуу согон жегенсип бети башын бырыштырды. Алдага кылайын ай деди Айганыш аны аяп. Ким эле арак менен оозаныптыр, ушинтип көнөт деди апийим. Айдар эми булардын сөзүнө кулак төшөбөдү. Айдар на дегенде ичи ысып, бети кызарып, анан күлкүсү келип, денеси жайылып магдырап баратты. Айдар арак ичкен кишилерди көргөндө көп жактырчу эмес. Көрсө, аракты мас болуш үчүн деле ичкендер болот турбайбы? Ушунчаңар менен баргыла эми, деди Айганыш, күйөөм келер маалы болду деп. Агандай күйөө экен, биз деген өкмөттүн дүкөнүндө турабыз го, деди Жумадил. Касым Мончочунун үйү башка эмеспи деп. Билесиңер го, болбогон жерден шектенип жаңжал салат. Кулактын кужурун жейт. Койгула айланайын. Жабайын, деди Айганыш камданып. Ой, Айганыш жеңемди. Жакында Каскем жердин 7 катар түбөнө алтын ак сарай салып, сандыктын түбүнө катып багат го. Моло кое какшанган. Барчары деп Айганыш апийимди жаңсады. Апийим кача берди. Бу Мончочунун дүкөн чаялы башы алтындан, буту күмүштөн бүткөн неме го, деди Жумадил. Аларыңар жокпу? Эми ушунчаңар менен баргыла, деди тамашага чалган Айганыш. Бизди куубасаң деле кетет элек деп Жумадил Айганышка колун сунду. Кош анда деп. Качантан бери маданияттуу коштошуп калгансың деп кашын сирпти Айганыш. Жумадил жыгаштан артыла калып, Айганышты шап колдон алды дагы колун толгой бурады. Байкебай деп күлгөн Айганыш бүрүшүп отура калды. Алдыңа кетейин де, Жумадил Айганыштын колун ого бетер ныгыра басты. Алдыңа кетейин деп Айганыш жалынып ийди. Жумадил Айганышты кое берип, күлгөн тейден ага көзүн кысып коюп, эшикке басты. Жүргүлө жигиттер. Жумадилди ээрчип, апийим менен Айдар кошо чыгышты. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун Күлгүн чак повестин угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.